Бул акыркы чечимиңби? Артка жол жок. Жакында дагы той болот. Эмне той? Осмоновдор Айжан кызыма куда түшүп атышат. Мага экөө бактылуу болуш керек болду. Айжан менен байланыш болбойт ама. Акыркы күндөрү менден качып жооп бербейт атат. Апа угулама бир кызыктуу күндөр угулуп атат. Бирөөлөр мени сарайга чакырып атат апа. Айжанга бир нерсе болгон окшойт. Энеге да окутушат деп уккам. Болду чакырат окшойсуң. Айжан коркутуп атат. Аллахтын өкүмү менен чыгасың дейм. Сыйкырды ким окуткан? Аял киши. Assalamu alaikum урматтуу достор. Биз Кара Дуба кинофильм тарткандан кийин элдердин арасында интервьюга башталды. Кара Дуба барбы, жокпу? Кимдир бирөө бар дейт, кимдир бирөө жок дейт. Ошондуктан ушул Кара Дуба жөнүндө толук маалымат алыш үчүн биз руханий оорулар адиси Салих Садыралиев агабыздан маалымат алганы келдик. Бизден алыстабаңыздар. Айтыңызчы агай, Кара Дуба бар нерсеби, жок нерсеби өзү негизи? Негизи адамдарга ишендириш шарт эмес Кара Дуба бар деп. Биз айтабыз, мусулман адамга бир сөз жетиштүү болот. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда Лабит бин Асам сыйкырлаган. 40 күн бою сыйкырланып жаткан. 40 күн бою пайгамбарыбызга зыян берген. Ушул сыйкыр деген нерсе. Бул Кара Дуба деп эми терминдерди алмаштырып аттарын атаган менен бул жалпы жонусунан айтканда буну сыйкыр деп коет. Сыйкыр бар нерсе Курандын бир нече жеринде келген. Ишенбеген адамга Курандын бетин ачып көрсөтсөң деле ишенбейт. Ишенбеген адам пайгамбардын дооруна кайтса деле ишенбейт. Биз ишендирип аларга убара болбойбуз. Бирок акыйкатта Кара Дуба деген бул сыйкыр деген нерсе бар. Пайгамбар өзү сыйкырланган, андан кийин азыркы күнгө чейин сыйкырланып келгендер, жабыр тарткандар көп. Бул нерсени башына келген адам анын жакындары гана түшүнөт, башына келбесе көпчүлүк адамдар түшүнбөйт. Ошондуктан Аллах Таала бул Кара Дуба кылгандардан жана кылынгандан Аллах сактасын. Кара Дубадан айыгуунун кандай жолдору бар деп ойлойсуз? Негизи азыркы учурда дем салгандар көп, Кара Дубаны чечем, сыйкыр чечем дегендер толтура. Бирок адамга дем салуу менен адам айыкпайт. Аллах Таала Куранда айтат: "Силердин абалыңар өзгөрбөйт. Качан өзүңөр өзгөрмөйүн" дейт. Кара Дуба болсун, сыйкыр болсун, сага жин кирсин, бирок сен дене мүчөңдү өзүң башкарасың. Адам өзү башкарат. Дене мүчөнү эч качан жин кирип сени башкарып ала албайт, Кара Дуба башкара албайт. Демек, сенин абалыңы өзүңдү өзгөртмөйүн, сен Кара Дубадан айыкпайсың. Ошол Кара Дуба тийгизген, Кара Дуба кылган адам күнөөкөр, аны баарыбыз билебиз. Бирок кылынган адамда кемчилдиги бар. Силерге келген мусибат дейт Аллах Таала, кыйынчылык өзүңөрдүн күнөөңөрдүн себебинен дейт. Бизге Кара Дуба тийбеш керек эле, сыйкырланбашыбыз керек эле, көз тийбеш керек эле. Өзүбүз коргонбодук, динибизден, пайгамбарыбыздын осуяттарынан алыстап кеттик. Ошондуктан жабыр тартып атабыз. Жалпы жонусунан кыскача айта турган болсок, Аллах Таала айткандай, Куранда айтат: "Силердин абалыңар өзгөрбөйт, өзүңөр өзгөрмөйүн" дейт. Ар бирибиз өзүбүздөн айып издегенде, өзүбүздү турлаганда, өзүбүздү тазалаганда Кара Дуба баарынан кутулабыз, и бизге зыян бере албайт. Кара Дуба деген терминди көбүрөөк бакчылар колдонот. Кара Дуба деген сөздү көп колдонушат. Негизи бизде шариатта сыйкыр деп эле атап коебуз. Кара Дуба дегенден аны мен чечем, мен кылам, мен Кара Дубаңды чечип берем, сен Кара Дубаланып калсың, ысытылып калсың, суутулуп калсың деп чечип өзүн реклама кылып, адамдардын ичине кайра оору салып аткандар толтура десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан адашпашыңыздарды sunanабыз. Бирөөгө операция кылдырыштык үчүн врачка барсаң, анын опытын сурайсың, окуусун сурайсың. Бирок ушу Кара Дуба руханий ооруга келгенде, ким жеңил лечение кылам десе, барып эле алдына сырыңды, тузуңду көтөрүп бара бересиң. Ал нерсе менен адам жакшы болбойт. Ким экендигин билип, ал акыйкатта дем салабы, дини илими барбы, ошону билип алып, анан барып дем салдырып, айыксаң, альхамдулилля дейбиз. Бирок көрүнгөн эле барып, дем салдырып, өзүңдү дагы, балдарыңды дагы курутпа деп сунуштап калабыз. Аллах Таала ар бир ооруга шифа берсин. Ошо Кара Дубаны жасаган адам же жасаткан адамдын бул дүйнөдөгү акыбалы, акыреттеги акыбалы кандай болот? Негизинде бул нерсени баардыгын өзү жүрөгү менен туюп турат. Анын жаман болгонун жана комментарийден деле билсек болот. Албетте жаман болот. Бирок ушундай бир жаман болот, жамандын дагы бир өкүнүчтүү абалда өлөт. Элге пайдасы жок өлөт. Бир жаман жыттанган абалда, төшөккө мыкталган абалда өлөт. Аллахтын алдына барганда ал ушундай бир азап менен азапталат. Анын азабы кафырдан дагы төмөн болот.
Аллах Таала мындайлардан бизди сактасын. Эми бул нерсеге айта турган болсок, зыянын айта берсек толтура сөз көп. Bunun зыяны сенин урпагыңан эч качан жакшы адам чыкпайт. Сени эч ким сыйлабайт, сыйланбайсың, жана бул дүйнөдө бактылуу жашай албайсың. Ар дайым жүрөгүңдө коркуу, бир сыгылуу менен өлүп кетесиң. Аллах Таала Куранда айтат, кимде ким Аллахтан алыстаса, пайгамбарды ээрчибесе, анын жүрөгүн болбогур нерсе менен сыгып коем деген. Аллах Таала сыгылуудан сактасын.